Бүгүн 4 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өтүп жатат. Учурда өлкө боюнча 2374 шайлоо участкалары кызуу иштөөдө. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы Темир Сариев жана Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Бишкектеги 1209 шайлоо участкасында добуш беришти. Бирок алардын добуш берүү процессин тартууга мүмкүн болгон жок. Муну өкмөттүн басма сөз кызматы добуш берүүчү жердин тардыгы менен түшүндүрдү. Ошол эле учурда чет элдик жана мамлекеттик телеканалдарга уруксат берилди. Добуш берип чыгышкан бийлик өкүлдөрү журналисттердин суроолоруна жооп беришти. У меня всегда была мечта и всегда было желание сделать по-настоящему честные выборы в стране. И для меня сегодня, конечно же, праздник, потому что... Бүгүн мен үчүн майрам, анткени таза шайлоо өтүп жатат. Балким айрымдар добушун сатышат же алданып калышы мүмкүн. Бирок шайлоочулардын добушу таза саналат. Ким кайсыл партияга добуш берсе, ошончо добуш алышат. Менин оюмча бул биздин өлкө үчүн чоң бакыт. Кээ бир бизге жакын өлкөлөр эркиндик, таза шайлоо эмне экенин билиши элек. Таза шайлоо, эркиндик үчүн айрымдар курман болушту, айрымдар камалышты. Аны дайым эстеп жүрүш керек. Элдер да ойлонушса, алардын добушунан келечек көз каранды. Анткени ошого жараша парламент өкмөт келет. 2 жыл 1 ай 17 күндөн кийин жаңы президенттүү болушат. Месяц и 17 дней они получат того президента, за которого проголосуют. Надо об этом помнить, надо относиться с ответственностью. Бүгүн Кыргызстан боюнча эң маанилүү күн. Албетте Кыргызстан şu демократиялык ачыктык, айкындык процесстин астында чоң сыноодо турат. Биз бул шайлоону жаңы тартип менен, жаңы технология менен, биометрикалык маалыматтын негизинде өткөзүп атабыз. Бүгүнкү күндө эртең менен саат 8ден баштап 2338 шайлоо участогу ачылып, баары тең иштей баштады. Коомдук тартип туруктуу, бардык күч органдары жана мамлекеттик уюмдар өздөрүнүн иштерин күчөтүлгөн тартипте аткарып атат. Мен ишенем, бүгүн шайлоо таза, ачык, тынч өтүп, жыйынтыгын баарыбыз кечинде алабыз. Бұл шайлоодон кийин, жыйынтыгынан кийин чыгып чыгарууга аракет кылган күчтөр, булар провокаторлор, булар жеңилүүнү ызасын көтөрө албагандар. Административдик ресурс дегенде партияны да такташ керек. Ар кайсы партиялардан да калганда угуп аттым мен ар кайсы жерге барганда. Мисалы Каракөл шаарына барганда, ал шаардын жетекчилиги башка бир партияны айтып атышты. Баткенге барсам, Баткендин шаарынын жетекчилигин экинчи бир партияны айтып атышты. Айрым жерлерде ар кайсы партиялардын атын айтып атышты. Ошон үчүн бул жерде бир эле партияны күнөөлөш мүмкүн эмес. Экинчиден биометрика деген бул административдик ресурсту колдонуунун мурдагыдай мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербейт. Эч ким барып пачкалап таштай албайт, эч ким барып бирөө үчүн бирөө сала албайт же натыйжаны каалагандай өзгөртүп кое албайт. Азыр канча киши барып шайлоосо ошончо добуш болот, ошонун жыйынтыгына жараша болот. Ал эми кабинага кирген эң маанилүүсү. Кабинага кирген жерде ким кандай добуш бергенине эч ким кожоюн боло албайт. Белгилей кетсек, биометрикалык маалыматын тапшырган 2.757.826 жаран шайлоо укугуна ээ болгон. Шайлоого 14 саясий партиядан 2000дей талапкер ат салышууда. Саат 20:00 шайлоо участкалары жабылып, добуш берүү токтотулат. Добуштар кол менен да саналып чыгат. Парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгы 24 октябрга чейин чыгарылат.